бири таза ичүүчү суунун тартыштыгы азыркы замандын глобалдык көйгөйү катары каралып келет. Жер шарынын калкы тездик менен өсүп, ошол эле учурда ичүүчү таза сууга болгон муктаждык өсүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту бул тармакта бир катар илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Экзогендик гидрогеологиялык процесстердин лабораториясы. Маалымат иретинде экзогендик процесстер жер бетинде жана жер кыртышынын эң үстүнкү катмарларында болуучу геологиялык процесстер, тоотектердин бөлөнүүсү, эрозия, мөңгү муздун аракети жана башкалар. Негизинен күн радиациясынын, энергиясынын, тартылуу күчүнүн таасиринен жана организмдердин тиричилик аракетинен болот. Лаборатория 2009-жылы Бийик тоолуу көлдөрдүн лабораториясы деген ат менен түзүлүп, 2016-жылы Бийик тоолуу сел коркунучу бар көлдөр лабораториясы болуп өзгөртүлгөн. 2021-жылы лаборатория кооптуу экзогендик гидрогеологиялык процесстердин лабораториясы болуп өзгөртүлгөн. У нас есть один доктор. Биздин лабораторияда бир илимдердин доктору, 2 кандидат, жакынкы арада дагы үмүттөнүп олтурган 10 илимий кызматкерибиз дагы артыбыздан келе жатышат. Катарыбызда жаңы жаш кадрларыбыз дагы бар. Еще только начинают осваивать эту тему. Бул лабораториянын окумуштуулары бир канча илимий иштерди алып барышат. Эң негизгиси бул жер бетиндеги процесстер тууралуу мониторинг жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күнү илимий кызматкерлер аларча өрөөнүндөгү көлдөрдү көзөмөлдөп жатышкан кези. Алардын көзөмөлүндө аталган өрөөндө 10 аймак бар. Ал аймактарда алар улам мониторинг жасап, маалыматтарды алып байкоо жүргүзүшөт. Значит, что здесь... Биз жер титирөөлөр менен алектенбейбиз. Биз сел, жер көчкү, ташкулоо, суу ташкындары менен күрөшөбүз. Жер бетинде болуп жаткан табигый кырсыктардан адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурган нерселерди алдын ала айтып, маалымат берип изилдеп турабыз. Алгач эмнени баса белгилесем болот. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Маалыматтардын баардыгы министрликке беребиз. Министрлик болсо бул процесстерден коргоо боюнча кандайдыр бир чараларды көрүшөт. Аларча өрөөнү, аларча паркы өзгөчө тыкыр көзөмөлдө болот. Анткени бул аймактарда айылдар көп жана ылдый жакта Бишкек шаары, өкмөттүн резиденциясы бар. Мына бул ошол өрөөнгө тийиштүү карта. Бул болсо аларча өрөөнү жана өрөөнгө кирген аларча жаратылыш паркы. Бул жакта атайын полигон да бар. Биз ал жактан баардык методдорубузду иш жүзүндө карап көзөмөлдөйбүз. Биздин Аларча дарыясынын жогорку агымында Адыгене мөңгүсүндө станциябыз жайгашкан. Ал 2008-жылы салынган. Бийик тоолуу гляциологиялык станция делет. Бул кандай станция? Ал жакта жашоо шарттары бар үйлөр тургузулган. Мына бул күн панелдерин көрүп турасыз. Жакын арада биз буларды станцияга орноштурабыз. Орноштурулгандан кийин жашай турганга шарттар дагы жакшырат. Ысык суу, жылуулук болот, энергия, байланыш жакшырат. Ал жерден биз өлкөбүзгө кандай бийик тоолуу коркунучтуу процесстер жүрүп жатканын, атап айтканда көлдөрдүн кантип толуп ташкындап, жарылуу боюнча байкоо жүргүзүп турабыз. Бишкек шаарына сел коркунучун болтурбоо үчүн биз көзөмөлдөп келебиз. Бул мезгилде туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Анткени жаз мезгили, ал жактан илимий кызматкерлер так маалыматты бизге жеткирип турат. Биз бул маалыматтарды изилдеп, өзгөчө кырдаалда кандай иш-аракет кылуу боюнча чечим кабыл алабыз. Сел коркунучу болсо биз Аларча паркына кирүүгө тыюу салабыз. Мындан сырткары биз ар кандай илимий иштерди изилдейбиз, прогноз жасайбыз. Суу ресурстарын, дарыялардын толушун көзөмөлдөйбүз. Мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүп изилдейбиз. Негизи эле мөңгүлөрдүн деградациясы жакынкы жылдарда жашообузга кандай таасирин тийгизет? Мына ушул суроолордун үстүнөн иш алып барабыз. Составлять прогноз таких вот опасных процессов. Уже в середине июня озера наполнились. Аба ырайына байланыштуу болот.
Июлдун ортосунда көлдөр толсо, июль айында көл жарылып кетиши мүмкүн. Ай бир учурларда июнь айында көлдөр муз астында болот. Бул жыл кандай болот десек, бул жыл орточо болот деп ойлойм. Көлдөр июнь айынын 3-чү декадасында толук муздар эрийт деп прогноз кылып жатабыз. Бизде коркунучтуу туудурган деп көлдөр категорияларга бөлүнөт. Алар 4 категорияда. Азыр Аларча паркында бир көл ташкындап жарылып кетүү коркунучу бар. Бул Адыгененин жогорку сол куймасы жагындагы Тестор көлү. Азыр толуп турган кези. Эсте кетсем 2012-жылдары көл жарылып сел жүргөн. Биз июль айларында Адыгенеге кетүүчү жолду жабабыз. Анткени биздин маалыматтарга ылайык көл жарылат деген божомолдор бар. Кандай жарылат биз айта албайбыз. Коркунучтуу же анча коркунуч туудурбайбы? Так маалымат бере албайбыз, бирок жарылат деп так айта алабыз. Предел должен быть превышен, оно может прорвать. Какие будут последствия прорыва? Разные. Лабораториянын дагы бир кызматкери Бакыт Эрменбаев 10 жылдан бери мөңгүлөрдү изилдөө боюнча иш алып барат. Бүгүн ал Тескей Ала тоодогу мөңгүлөрдү изилдөөдө. Биздин кыргыз хребет мөңгүлөрүн изилдеп жатабыз да. Азыр айтып атышат, деградация чындыгында аябай жүрүп жатат. Бул негизи эле мен изилдеген өрөөндө долина деле эмес, бул Кыргызстандын бардык аймактарында мөңгүлөр азайып жатат негизинен. Бирок мөңгүлөрдүн азайып артка чегинип атканын биз көрүп жатабыз. Космос снимоктардан көрүп жатабыз, аэрофото снимоктардан атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бирок ошону менен бирге мөңгүлөрдүн артка чегингенден чегинип отуруп, анан баякы кайра мөңгүлөрдүн жанагы биз забронированный мөңгүлөр деп коебуз. Ошонун алдына калган мөңгүлөрдү дагы эске алынбай жатат да. Бүгүнкү күндө биз аны көрүп жатабыз, себеби көптөгөн мөңгү муздун массасы баягы биз жанакы Марина деп коебуз, ошо Маринанын алдында калып кетип жатат. Аларды биз бүгүнкү күндө эске алынбай жатат. Бул мөңгүлөр забронированный мөңгү деп коебуз. Ошолор бүгүнкү күндө аз изилденген. А бизде мындай мөңгүлөр көп. Ошо биздин азыркы изилдөөбүз дагы ушул тармакка дагы арналганда канчалык деңгээлде. Бул мөңгүлөрдүн марина жабылган мөңгүлөр эмеси талшынасы ар кандай болот, 1 метрге чейин, 3 метрге чейин болот. Ал ушул эле жанагы айтып кеткен андай мөңгүлөр Аларчада бар, Аларча долинасында бар. Ошондой эле көлдөн дагы Терскей Ала тоо өзүм изилдеп жаткан, ал жакта да көп кездешкен. Бүгүнкү күндө деградация жүрүп жаткандан улам мөңгүлөрдүн эриши менен суулар дагы көбүрөөк агып, тренд көтөрүлүп жатат. Бирок азыркы учурда биздин негизги дагы бир билчү тапшырма, негизги жумушубуз азыр ошол көтөрүлүп жаткан суулар, эрип жаткан суулар кайсы учурда кайра тетрисинче азая баштайт мөңгүлөр. Ошолорду дагы изилдейбиз. Ошондой эле мөңгүлөр азыркы көп учурда биздин мөңгүлөр атайын түрлөргө бөлүнүп кетет. Бул жана көрүп жаткандай сложно-долинный, каровый, котловинный, долинный болуп бөлүнүп кетет. Ошолордун ичинен негизги жоголуп жаткан мөңгүлөр бул сложно-долинный мөңгүлөр жоголуп жатат да. А эң эле азайган, азыраак өзүнү деградация болгон мөңгүлөр бул каровый мөңгүлөрдү айтабыз, или вершинный мөңгүлөр. Мындайча айтканда, орусча айтканда висячий ледники. Вот ошолор азыркы күндө калып кетип атат. Мисалы билсеңиздер, мисалы эле Аларча суусун алалы, Бишкектин жогору жагындагы долина реки Аларча. Ал жерде сууну байкасаңыздар, богу азыркы учурда суулар кире баштады. Суулар көбөйө баштады. Бул кардын эриши менен байланыштырсак болот. Ал эми биз ушундай эле суунун көбөйүшүн биз июлда көрсөк болот, августта көрсөк болот. Демек, булардын түздөн түз таасири суунун көбөйүшү мөңгүнүн эриши менен байланышкан.
Демек бул мөңгүлөрдүн түздөн түз биздин сууларга болгон таасири өтө чоң. Бул ушу биз гөл гөл. Бул чектелип көрсөтүлгөн аймак. Бул мен диссертациямдын алкагында изилденген мөңгү. Бул Тескей ала тоо деп коебуз. Ушул аймактагы мөңгүлөрдү изилдеп жатабыз. Ошондой эле бул мөңгүлөрдү экиге бөлүп, бул баягы түздөн түз кызыл менен бөлүнгөн эмелер, бул мөңгүлөрдүн түздөн түз гөлгө тиешеси бар. Бул мөңгүлөр ээриген суусу эмеге гөлгө агат. Ал эми бул көк менен бөлүнгөндөр бул түздөн түз Нарын дарыясына, ошондой эле Сары Жаз дарыяларына бөлүнгөн. Ошондуктан экиге бөлгөм да. Ошондой эле бул жерден көрсөк болот. Акыркы 20 жылдын ичинде канчалык деңгээлде мөңгүлөр азайып кетип атат. Могу сары менен бөлүнгөн мөңгүлөр бул баягы бүгүнкү күндөгү 2020-жылга тиешелүү. Ал эми кызыл менен көрдүңүздөрбү? Кызыл менен бөлүнгөндөр бул мындан 20 жыл мурда мөңгүлөрдүн чектери кайсыл жерде болгон. Ошол азыр азайып кетип аткандагысы көрсөтүлгөн. Бул негизинен орто эсеп менен алганда акыркы 20 жылдын ичинде бул жерден биз көрсөк болот 10% азайып кетип аткандыгын. Азайып жаткандыгын көрсөк болот. Бул 10 жылга тиешелүү эле. Ошондой эле башка эме баягы изилдөөчүлөрдүн дагы жыйынтыгы менен салыштырып көрүп атабыз. Мына 65-жылдан баштап канчалык деңгээлде 20%, 25%га чейин мөңгүлөрдүн азайганын биз байкадык да. Ошондой эле жанакы мөңгүлөрдүн түрлөрүн дагы экиге бөлүп, жанакы мөңгүлөрдүн канча түрү бар, ошондой ар түрү кандай таасир берип атат, климаттын өзгөрүлүшү мөңгүлөргө кандай таасир берип атат, ошолорду дагы изилдеп көрүп, ушундай жыйынтыктап неме чыгарып атабыз да. Ошондой эле мен жана айтып кетпедимби, мына мөңгүлөрдүн артка чегиниши боюнча бул Карабаткак мөңгүсүнүн мисалында жыл сайын мына 1967-жылдан 2018-ге чейин мисалында келтирилген. Ал эми эгер жылга бөлүштүрө турган болсок, жыл сайын Карабаткак мөңгүсү бул 10 метрге чейин, 12 метрге чейин жыл сайын өзгөрүп турат. Кээде аз дегенде 8-7 метрге чейин. Бул 10 метр дегеним 10 метрден көбүрөөк дегеним бул акыркы 20 жылдын ичинде бул цифра көбөйүп жатат да. Бул Карабаткактын мисалында эле. Ал башка ушундай эле көрүнүштү башка мөңгүлөрдөн дагы алсак болот. Мынакей суу менен байланыштыруу. Ошондой эле мен жана айтып кетпедимби, бул сүрөттө эме болсун. Мөңгүлөрдүн жана Карабаткак мөңгүсүнүн мына өзү биздин космос снимактан караганда көрүнүп турат, мөңгүлөрдү билсек болот. Ушу мөңгү 67-жылы жана Богул озерага чейин болгон. Артка чегинип отуруп, биз ушул мөңгүнүн чыныгы аянты ушул экен деп башкалар ойлошу мүмкүн. Негизи чыныгында алганда мөңгү мына Богул жакка чейин мөңгү болуп эсептелет. Бул жана мен айтып жаткан забронированный мөңгүлөр. Үстүнө чехол, жанакы таштардын майдалындагысы баары жабылып калганда. Ошондуктан бул мөңгүлөр кандай өзгөрүлүп жатты экен, булар негизи эле булар дагы ээрип сууга салымы барбы деген изилдөөнү тастыкташ үчүн могундай рейкаларды орнотконбуз да. Ар бир ушул эмелерге мөңгүнүн үстүнө. Демек биз жыйынтыгында билип атабыз. Суу бул жака суу келет да, мөңгү ээрип. Суу келиши Богул биз көрүп турган эле мөңгүдөн келбестен, ошондой эле богу жанакы забронированный бизге айтканда жөнөкөй эле тоо жактан жөнөкөй адамдар көрсө бул жөн эле тоо жер экен деп ойлошот. Ушул жактан да суу келип атат. Демек бул мөңгүлөр дагы бул чыныгы мөңгүнүн аянты Богул жакка кетет. Болгону гана артка чегинген сайын баягы үстү жана таштар менен көмүлүп эметип калат да. Ал таштардын баары Богул склондон түшүп эме алат. Ушу рейкалар, мына рейкаларды орнотуп, канчалык деңгээлде ээреп жыйынтыгында бир тетрисинче 10 метр талшынадагы мөңгү эме үстүндө жабылган. Бул тетрисинче мөңгүнү ээритүүсүн бат кылат экен да. Ал эми 10 метрден көбүрөөк талшынада тургандар булар
баягы эме эрүүсү азаят. Азайып 1 метрге жеткенде азайып калат. Демек, талшынасы 1 метр болгон забронированный ледниктер бүгүнкү учурда сакталып турат бизде. Бул дагы суу ресурстар. Баягы эске алынбаган суу ресурстар. Бул эртеби, кечпи бул сакталган, биздин мөңгүлөрдүн сакталган, эске алынбаган биздин масса мөңгүлөр. Мындай мөңгүл бул Карабаткак мисалында жетти. Ал эми мындай мөңгүлөр биздин Тянь-Шанда көп кездешет. Суу жашоо үчүн зарыл жана адамдын ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Учурда дүйнө калкынын 40% суунун тартыштыгынан улам жапа чегип келет. Суу ресурсу акыркы жылдары Борбор Азияда да курч маселеге айланууда. Бул институт негизинен Улуттук илимдер академиясында 20 фундаменталдык ар кайсы багыттагы институттар бар. Ошонун бирөөсү. Биздин институтта 6 лаборатория иштейт. Бүгүн уже негизинен жолугуп сүйлөшкөн турбайсыздар. Бир лаборатория ошол дарыя сууларын изилдейт, бир лаборатория жер астындагы сууларды изилдейт, бир лаборатория жана прорыв опасный көлдөрдү изилдейт, бир лаборатория мөңгүлөрдү изилдейт, бир лаборатория горных экосистем, бир лаборатория жанагы общий ГИС технология деп коет, карт сопровождения дистанционный методдор менен ошол жана отчетторго, биздин иштеп аткан изилдөөлөргө как вспомогательный болуп калат да. Бул багытта Кыргызстан үчүн кийинки 30 жылда көп мамлекетке керектүү иштер жүргүзүлгөн. Анын негизгилери ошол жана биринчиси сууну бөлүштүрүүнүн механизми, экинчиси ошол суунун товар катары мамлекеттер аркылуу мамилелерди изилдөө, үчүнчү концепция стратегиясынан сырткары дагы сары жаз боюнча эң сонун разработкалар иштелип чыккан даяр. Даже биз өкмөткө жакында да кайра бердик. Буларды азыр кандайдыр иштер жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө Нарын дарыясынын агымы, Нарын дарыясындагы суунун прогноздоо жакынкы бир 20-30 жылда кандай суунун, то есть водность реки деп коет, кандай суу келе тургандыгын себеби дегенде Нарын дарыясы, биздин Нарын дарыясы, Сыр дарыянын фактически 40% биздин Нарын дарыясы аркылуу алышат да. Караган көзгө жөнөкөй көрүнгөнү менен ал өзүнчө көптөгөн сырды катып келет. Суунун курамынан баштап көлөмүнө чейин изилдеген окумуштуулар изилдеген сайын улам жаңы нерселерди табышууда. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунда жүргүзүлүп жаткан лабораториялардын ишин көрсөтө алдык. Эмки көрсөтүүлөрүбүздө биз дагы бир канча лабораторияларга токтолобуз.